Мьянмада нөшөрлөгөн жаан 12 кишинин өмүрүн алды. Маалым болгондой, каза болгондордун арасынан 4 аял, 1 жаш бала бар экени белгилүү болду. Тынымсыз нөшөрлөгөн жаан Ракхайн штатында суу ташкынын жаратып, мерт болгондор аталган штаттын тургундары болгон. Учурда суу ташкыны жана жер көчкү жүрүү коркунучу бар аймактар атайын адистер тарабынан көзөмөлгө алынып, алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ага катар метеорологдор айрым аймактарда нөшөрлөгөн жаан-чачын кийинки жумага чейин уланаарын эскертишүүдө. Индияда МиГ-27 аскердик учагы кырсыктады. Жергиликтүү маалымат булактарында кабарлангандай, бомбалоочу учактын кыйроосунан 2 турак үй жабыркаган. Ал эми учкучтар парашют менен секирип кетүүгө үлгүрүшкөн. Окуя Жодхпур авиабазасынан 300 метр аралыкта катталган. Кырсыктын себептери азырынча аныктала элек. Ал абага көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кыйроого учураган. Кырсыктан 3 киши жаракат алганы да айтылууда, бирок бул азырынча так сан эмес.